Белим ооруп тажадым, барбаган, дарыланбаган жерим калбады. Наконец-то эмне үчүн менин белимдин ооруп атканын так туура диагноз менен айта турган жерди таптым. Көп аялдардыкы боюнда болгондо төрөгөндө жамбаш жылып кетет. Ошонун себебинен да бел көп ооруйт да. Азыр ошону түздөп беребиз. Тарамыштагы түйүлүп калган, катуу тырышып, азыр ошону акырын бошотуп атабыз да. Ошол белге да берет да. Ондай ооруп атабы? Азайды уже ооруганы. Жана белге берип атты беле. Көбүнчө баардыгы ойлойт, бели ооруса эле бул грыжадан болуп атат депчи. Ал грыжадан негизи көбүнчөсү оорубайт бел. Бул жерде пояснично-подвздошная мышца бар. Ушул иштебей калганда бел ооруп баштайт да. Ошондо асты жагы иштебей калат мышцалар, анан артка күч келип, арты эки жакка иштеп баштайт. Астына да, аркасына да. Бел ысып баштады, кан жүгүрүп баштады да. Жагып атабы? Массукуну кыскартпа. Ошондо Пояснично-подвздошная мышца мына бияктан башталып, бияка кирет да, тастын ичинен кирип, бияктан бүтөт. Эми бул жерде ооруп атабы? Ушул жерде ооруйт да. Т7 грудной омурткада фиксация деп коет, ал мындай жабышып калган да бири-бирине. Азыр ошону акырын алабыз.